Ит атар. Аңгемени жазган Каныбек Иманалиев, окуган Айбек Бийбосунов. Ар шаршемби күнү экинчи сабактан кийин чоң танаписте мектептин адаттагы линейкасы болор эле. Аны тарбия завучу күн эже өткөзүп, окуу, тазалык, тарбия боюнча жума жыйынтыгы чыгарылчу. Алдын ала дүйшөмбү күнү эле эжейибиз тазалык сектору менен бирдикте ич кийимдерди текшерип, кийимден канча бит чыкса фамилиясы окулуп, алар линейкага чыгарылып, катарга тизилген окуучулар алдында уяткарылчу. Бүгүн да баягы эле фамилиялар. Туралиев Канжар 5-Б класс 3 бит 2 сирке. Туралиева Дамира 9 класс 2 бит. Туралиев Тайырбек 7 класс 6 бит 1 сирке. Молтоев Мирбек 6 А класс 2 бит 3 сирке. Молтоев Анара 8 класс 1 бит. Кадыровтар баары биригип 13 бит 4 сирке. Биттердин эле саны өзгөрбөсө, баягы эле фамилиялар кайра окулду. Күкүн эжебиз баарын 2 кадам алдыга чыгарып бир сыйра катуу тилдеди. Биз линейка бүткөнчө шаштык. Ал ортодо классташ кызыбыз Анара агасы Германияда аскерде кызмат өтөп келген, чыпарадан оозундагы сагызын 2 күнгө чайнап берейин деп карызга сурап жатты. Чыныбек болсо тапшырма жазган орус тил дептерин унутуп коюп турмун деп үйүнө кеткен. Танаписте кары менен урушу ойноп, азыр эле класска кирип орус тил эжейибизди күтүп отурганбыз. Бир колуна көк дептерин, бир колуна ортосу кесилген чоң борсок көтөрүп, оозу чала маймаңдаган Чыныбек класска шашып кирип эле «Энең ит атарлар келип, дүкөндүн жанына токтошту» деди. «Кана, жаныңды жебечи» деп сыргак обдулуп сурады. «Өлүп кетейин. Кожондукундай машина менен келип, дүкөндүн жанына токтоп, мылтыктарын октоп атышат». Сыргак азамат болуп бир далай классташтарыбыз сыртты көздөй туу коюшту. Класста жалаң кыздар, анан кыздай жоош Салморбек калды. Мен да кетейин дедим, бирок мугалимдин баласы болгондуктан анте албадым. Аңгыча эле тык-тык басып, орус тили эжейибиз кирип келди. Класста жарым-жартылай парталар бош экенин көрүп, «Где остальные ребята?» дегенде Анара аттуу тазалык активист классташыбыз «Ит атарлар келип ошол жака кетишти» деп жооп берди. «А при чем тут ит атарлар? Кто они такие? Байланбай бош жүргөн иттерди атып кетишет эжей. Мен да барып келсем болобу? Итибиз бош болчу» деп алдыңкы партада отурган Салморбек суранганда классташ кыздарыбыз жалпы күлүп жиберишти. Аңгыча мектептин терезеси жактан мылтыктын тарс эткен үндөрү менен кошо иттердин бирде абала үргөнү, бирде ок тийип каңшылаганы угулуп турду. Биздин айылда бирин экин эле иттер байланбаса калганы дээрлик бош жүрөр эле. Айылыбыз чакан, баары бири-бирин тааныйт. Иттер да бири-бирин таанып, өзүнүн мерчемдүү жерин билгендей жүрүшөт. Биздин Агала деген итибиз да көчөдөн чоочун кишилер өтсө үрүп чыга калчу эле. Аны эстеп эжейден сурангым келди. Бирок итимди байлап келем десем, шаардан келген орусчалык неме түшүнгүдө эмес. Андыктан ит атарларга кеткен классташ балдарды чакырып келейин деп сурандым. «Ну ладно, только быстрее вернитесь» деди. Мен үйгө жеткиче эле 10 чакты рет мылтыктын үнү жаңырды. Үйгө келсем, Агаланы расмал корого киргизип камап коюшуптур. Эзели байланып көрбөгөн Агала эми сырттан чыккан мылтыктын үнүнө короодон туруп эле үрүп атпайбы? Үрбөй алаксысын деп короонун эшигинин жылчыгынан нан сындырып таштап койдум. Өзүм болсо ит атарларды көздөй баратсам, жолдо карада өтүн атып кетип, азамат ыйлап атыптыр. Апасын эмне байлап койбойсуңар десе, апасы кайраны урушуп, атып кеткени рас болду. Итиң менен ойноп эле сабагыңды окуй аттың беле? Келсем, ит атарлардын машинеси дүкөнүн жанындагы чоң жолдо экен. Бир далай классташтарым машинанын тегеренип, атылган иттерди машинанын үстүнө ыргытып жатканын карап турушуптур. Сыргак да ошол жакта экен. «Оми, ачоондун таргылын көзгө атыптыр. Оңолдуктун кирешеси окшойт, мээ сагып калыптыр. Бул үрбөйт деле болчу. Капчу деле эмес, муну атып эмне кылышат?» деди Сампый. Мылтыктын үндөрү эми туура көчөдөн аркы адейлердин көчөсүнөн удаа чыгып атты. Сыягы ит атарлар көчөгө бөлүнүп кетишсе керек. Өлгөн иттерди жүктөгөн машинанын ичиндеги экөөсү тең чоң резина өтүктөрдү үстлөрүнө күпшүйтүп чоң тумак, чоң тондорду кийип алышыптыр. Машинанын кабинасында болсо түзүгүрөөк кийинген толмоч бирөө жана кыргыз шоопуру бар. Атылган иттерди жүктөптөрү менен сакалчаны берки жапалдаш бойлуу уракка кайрылып, «Бухарик, теперь пойдем вниз, там еще не были» деди. «Ну давай, шефу скажем» деп кабинаны ачса, шоопур арак куюп, шефи колбаса, нан, пияз салуу менен закуска кылып жаткан экен.
өзүн ыңгайсыз сезе түштү. Ребята, давайте по 200 грамм. За первую удачи, а то замерзли. Бухариги кабинанын жанына келип бир стаканды толтура басып ийди. Чапалдаш бойлуусу башын чайкап койду. Кыргыз шоопур болсо кабинадан түшүп келип, кнопкасын басып койсо өзү шак деп ачылма макисин көрсөтүп, биз менен сөзгө аралашты. Байке, иттерди атып эмне кыласыңар? Терисин тери фабрикага өткөзөт. Иттеринчи? Эттерин билбейм. Бири андан самын жасайт дейт, бири жер семирткич жасайт дейт. Ой ата, кантип эле иттин этине самын жасасын? Байке аны тери фабрикасынан кийим тигеби? Деп Азамат сурады. Ооба, кымбат шубалар ушундан тигилет да. Жанагы чоңдордун катты кийгенби? Деп шоопур чын дилинен күлдү. Анда Азаматтын итинин жөнү укпуш жылтырак. Мындан Брежневдин катына шуба тигишет болуш керек. Деп сырга кайтса, шоопур ого бетер каткырды. Активист Чалыш Шекербек деген классташыбыз эжейибиз Ленин менен Брежнев жөнүндө жаман айтпагыла деп беле? Десе сыргак кайра. Брежнев ит татарларды кайдан таанып коюптур, деди. Аңгыча кабинадагы шефи машинадан түшүп келип, чогулуп турган бизди карап, пацаны, присад сюда, деп туруп мылтыгынын артына асынып, какырынып түкүрүнүп койду. Биз машинадан алыстай түштүк. Бир аздан кийин тиги кыргыз шоопурдун жанына кайрадан чогулдук. Шекербек баягы суроосун улантты. Байке, силерди Брежнев жиберди да, ит атып келгиле деп. Брежнев тигилерди жиберди, деп шефи отурган кабина тарапты башы менен жансап койду да, мени өзү үстүндө чоңдор жиберди. Жанатан бери машинанын бортунан чыгып турган кара дөбөттүн куйругун көрүп, Азамат шоопурга кайрылып, байке, могу куйругу көрүнүп турган менин дөбөтүм. Өлүгүн үйгө алып кетсем болобу? Кантип алып кетесиң? Чана менен сүйрөп эле. Аны шефтен сураш керек, деп өзүнө ишенбей жооп берди. Эмне, өлгөн итиңдин этин согум кылып жейсиңби? Деди оңбогон сыргак. Анын сөзүнө демейде каткурч элек, азыр эч ким күлбөдү. Аңгыча Саруу көчөсүнөн классташыбыз Күмүшбек күйүгүп чуркап келди. Биз жакта иттин баарын кырып салышты. 70-тин итин, Эшенгулдун тайганын, Самакелердин 2 итин тең. Биздин күчү кирип чыкса, аны да жайлашты. Нурматтын Сарган деген качып баратканда кулак түп катты. Өлүктөрдү жолдун жээгине жыйып коюшту, өзүнчө эле бир машина болот го. Азыр каяка кетишти? Деп сурадык. Азыр үчөө биздин айдоо менен Ак жол тарапка кетишти. Адей көчөсүнүн балдары да суга бараттыр. Ал көчөнүн да иттерин кырып салды деп айтышты. Классташыбыз Айсалкындардын да 4 көз, кулагы кесик ити бар эмеспи? Аны болсо байланып турган жеринен атыптыр, деди Күмүшбек күйүккөнүн жаза албай. Аңгыча дүкөндүн артынан 2 балдакчан Өмүр Осмон чалчыга калды. Өзү дүкөндө кароолчу, үйү жок. Дүкөндүн складынын бир бурчун үй кылып ошо жакта жашайт. Байбичеси Бүбү кемпирдин өлгөнүнө 2 жыл болду. Багып алган жалгыз баласы Бакыт болсо аскерде. Өмүр Осмон чал качан болсо колунан тамекиси, анан 2 балдагы түшпөйт. Кышында да эскилиги жеткен качанкы үстү бурушкан шляпасын башынан түшүрбөйт. Чии баркут кемсери да кыштыр жайтыр үстүндө. Болгону жалгыз бутундагы түгөйү жок кырым өтүгүн жалтыратып тазалап алат. Өңү кара, кашы кара, бети кичине. Бир караган кишиге кыбыраган эле көздөрү, анан ыш баскан ак саргыл муруту көрүнөт. Сүйлөсө эч бир тиши жок. Кыймылдаган кызыл тил эле көзгө урунат. Артынан ээрчип калбаган кара кандеги чыга келди. Кабинада мүлжүңдөп бирдеме чайнаган итаатарлардын шефи машинеден түшпөй туруп, терезесинен мейлеп, кош оозу менен басып калды. Карагандек каңшылап барып тоголонуп түштү. Аппак карага кызылган жайыла берди. Кароолчу чал эмне болуп кеткенин анча аңдай бербей, артын бир карап, итине чейин чолоңдоп барып, балдагы менен кандегин бир чукулап көрүп, анан машинеден түшүп келаткан итаатарды көздөй умтулду. Эй, сволочь, эми дүкөндү ким кайтарат? Акмактын баласы, деп туруп, бир балдагы менен кайта урду. Урдуда тайганарга эч нерсе жок, өзү карга тайгаланып учуп түштү. Тигил болсо шашпай чалды көздөй мылтыгын мейлеп атат. Биз чын эле чалды атып ийет го деп чочудук. Если надо, и тебя тоже завалю, как собаку, деп ызырынды да кайра өзүн токтотуп машинени көздөй артка бурулду. Эй, если ты мужик, давай убей меня. Если не сможешь, я буду стрелять, деди Өмүр Осмон чал кадимкидей орусча сүйлөп, өнү каргылдана. Теги мылтыктын затворун артка тартып, кош оозду чалды көздөй тууралаганда шоопур жанына жүгүрүп келип, «А не надо, он же старик», деп ачуусун баскан болду. «Муратик, смотри, если сейчас этого хромого отсюда не уберете, я сам уберу, старый баран», деп сөгүндү. Жанатан бери Кеша Зөөкүрдүн үйү жымжырт болуп турган. Эми кичине соолугуп эсине келсе керек. Аны көргөн Чыныбек, Кеша байке келатат, эми ит атаарлардын өзүн жайлайт,
деди. Биз да аны күттүк. Аны аскерде морфлотто кызмат кылган дешет. Чала кызы болгондо орус чырдап, матросторчо эки утун колу менен чапкылап бийлеп калчу. Бул чоң кеминде буга тең мергенчи жок. Бир учурда малдан арбын төлү алып жакшы көтөрүлүп Москвага чейин барган. Кайра ичип кетип, койдон совхозго карыз болуп калып, андан өзүмдүк малын кошо өткөзүп атып араң кутулган. Ичип алса мындан өткөн баатыр таба албайсың. Бул айылда кичине балдарды кеша келатат деп коркутушат. Былтыр эле тегирментилик бир койчуну мылтык менен жарадар кылып араң кутулган. Биздин айылда кеша тууралуу, кеша дегенде тооруйт. Анан ичип алып ырдайт, анан бийлейт, анан атат деп коюшат. Үйүндөгү мылтыгы качан болсо октолу. Эми дагы адатынча ырдап, бийлеп калган учур экен. Эки утун чапкылап: "Ракетчику матросу любого корабля ложится на погоду высокая забота" деп ырдап бизди көздөй келатат. Итинин өлүгүнүн жанында шаабай сууп, каарда отурган Өмүр Осмон чалга келип: "Очал, эмне болду? Гитлер менен дагы катыштыңбы? Короочуну тетиги акмактар атып кетти. Эми дүкөндү ким коруйт?" деп даттанып машина тарапты көрсөттү. "Чал кейбе, 3 тимдин бирөөнү сага берем. Керек болсо тайганымды берем. Жүрүчү, андан көрө дүкөнчү жеңеге барып бирдем алчы. Айлыгыңдан карыз калтырып, анан сага көңүл айталы." "Кеша байке, тетиги шеф экен, ошол атты, менин итимди да атты" деп Азамат машинанын кабинасы жакты көрсөтүп. "Ал кандай неме экен, өтүн сууруп алайын" деп кабинага жүткүнө бергенде, ит атарлардын шефи эшигин ачып, тигинин кызуу экенин билип: "Байке, плановая чистка bir ayda собак. Давайте лучше по 200" деп сүйлөп бүт электеле, кептин алжайын алдынара түшүнгөндөй: "Старика нельзя обижать. Солдат, давай пить да пить" деп ишенген Кеша байкебиз ага кошулуп кетти. Биздин маанайыбыз сууй түштү. Шопур бала болсо бизге келип: "Тиги аксакалдын ордунан тургузуп үйүнө жеткизип койгула балдар" деди. Бизден 2-3 класс улуураак балдар Өмүр Осмон чалды сүйөп таяп үйүнө алып кетишти. Машинанын тумшугуна бир бөтөлкө арак коюп алып, Кеша зөөкүр менен ит атарлардын чоңу уда арак ичип атышты. Кеша зөөкүр сало, пияз, нан аралаш закуска алып атып: "Вон там, в той улице были или нет? Там много собак" деп адайлердин көчөсүн көрсөтүп жатты. "Да там уже почистили" деп өзүнө ыраазы болуп жылмайып койду беркиси. Бир кезде төмөнкү көчөдөн арыкчыра ит атары чуркап келип: "Муратик, трофеи надо загрузить, почти там все почистили" Аны карап шефи: "Муратик, туда езжай. Пока здесь я с Баке поговорю, еще выпить оставь" деп кошооз мылтыгын асынып, ок чонтоюн бизге көрсөтүп оңдомуш болду. Ак жол көчөсү тараптан келген Эмир болсо сөгүнүп, сагынып айтып атты: "Буларың жан койчу да эмес. Азыр келген эң күчүсү окшойт. Өлгөн иттерди ошол чогултуп атты. Сакалчаны отура калып атат экен. Бир итти да согуй берген жок. Жусуп чалдын ак төбөтүн бирөөсү сүйрөй албай, экөөлүү араң жолго чейин сүрөп келишти. Ак жолдун иттеринин өлүгүн Мончонун жанына чогултушту. Мен эле 17-ни санадым. Ниязбектин Саруунун көчөсүндө 2 үймөк болду. Кызыл алакан болбогон көчө калбады. Дүкөнгө кеткен жолдаган, мектепке кеткен жолдаган, мүрзөгө кеткен жолдаган. Дей жактан да бир 10 чактыны жайлашкан окшойт" деп Марат кошумчалады. "Силердин Котур көчөдөн канчаны атты?" деп Темиш сураганда Чыныбек: "Котур көчөгө машина чыга албайт. Көп ситтерди короого камап жетишип калдык. Атса бир 7-8 да атты" деп жооп кайтарды. ГАЗ-66 дүрүлдөө от алып, алиги келген жаш ит атарды салып иттердин өлүгүн жүктөгөнү кийинки көчөгө кетишти. Кеша зөөкүр менен шеф болсо бөтөлкө менен закусканы таштын үстүнө коюп алып, уда арактан басып атышты. 3 класста окуган Маку аңгыча тоңгон суунун жээгине музга эле заара кылып кирди да, башын тескери буруп алып: "Мен сийген жокмун Бакасийди, мен сийген жокмун Бакасийди" деп атат. Анда классташ Тилек: "Эй, сууга тийбе, апаңдын эмчегине жара чыгат" деди. Маку болсо ошол замат жообу табылып: "Ошон үчүн мен сийген жокмун Бакасийди деп атпаймынбы" деди. "Эй, кышында кайсы бака сен укмак эле" деди Тилек. Макунун жаагы жап болуп, заарашында токтотту. Биз болсо ит атаардын мылтыгына кызыгып аттык. "Оми, кундагы чөткө экен" деп сампый айтса сыргак: "Мындай мылтык менен мен деле сурайт атат болушум керек. Бул чоңдордун мылтыгы да, атамдын да урустосу ушундай мылтык менен келчи охотага." Балдардын мылтыкка кызыкканын сезе түшкөн ит атарлардын шефи мылтыгынын затворун артка тартып, бутакта конуп отурган кар канатты. Анан дүкөндүн үстүнөн учуп чыккан 2 көгүчкөндү уда атып түшүрдү. Биз көгүчкөндүн өлүгүн көздөй чуркап, аны талашып калдык. "Да ана көзгө атар мерген турбайбы?" деди Азамат.
Буларды атайын шаарда окутушат, деп сыргак билген киши болду. Эки көчкөндүн өлүгүн баарыбыздан күлүгүбүз алек жетип алган экен. Тиги орус аны көрүп, "Давай сюда, пацан, на ужин чего-нибудь приготовим" дегенде чуркап алып берди. Кеша зөөкүр болсо болдуруктап сүйлөп, "Төшкө тийген тура, төшүн тутуп кеткен тура." Аңгыча чыныбектер менен Кеша зөөкүрдүн үйүнүн ортосунан үйүгүшкөн 7-8 ит чыга калса болобу? Арасында биздин агала да жүрөт. Кантип кородон чыкканын билбейм. Канчыкты Кеша зөөкүрдүн таргылы, тайганы баш болуп, Собан байкелердин кандеги да кошулуп ээрчип, эң артында чыныбектердин сокур ити да жүрөт чолоңдоп. "Башкасыга башкасы чыныбектердин чолок итинде эмне жок?" деди сыргак какшыктап. Чыныбек болсо, "Ал деле мужик да" деди. Жерден ташала калып, Чыныбек экөөбүз иттерибизди ары качыралы деп ургуладык. Ит атары болсо аларды көрө калып, дароо 4 итти сулатты. Таргылгана качып барып жыгылып, чалажан болду. Кеша зөөкүрдүн үйү менен короосунун ортосуна канчык кире качты. Канчык менен аны ээрчиген сары кандекти да атмакка, ит атары артынан сая түштү. Майтаңдап чуркап аттап, үйү менен короонун ортосундагы жылчыкка жете берерде, дүкөн тараптан тарс деген үн жаңырды. Ит атар капталдан барып сулап түштү. Эмне болгонун адегенде анча аңдай бербедик. Дүкөндүн складынын бурчунан Өмүр Осмон чалчыга келип, чыпыт мылтыгын кайроктоп, "Калгандары кана энең? Баарын суратайын. Бир башка бир өлүм" деп ачууланды. Биз коркуп та сүйүнүп таттык. Сыргак биринчи болуп, "Даан атыптыр, жеркеге тийиптир." Кеша зөөкүр эми көзү умаштай ачылып соолуга түшкөндөй, "Чал, качпасаң эми тигилер келип сени атып салат." "Атса атышабыз, Гитлерге барып атышып өлбөгөн эми өлмөк беле менең." "Чал, качпасаң болбойт, аттап берейин. Өз айылымдан кайка качмак элем, камасак камасын." Тоңкойгон кишинин өлүгүнүн жанында дагы 5-6 иттин өлүгү жатты. Жердин баары кызыл калын, кандан карды ысып жаткандай сезилди. Иттин каны менен кишинин каны чуңкурча жерге агып келип кошулуп бир уюп калды. Адам менен айбандын канынын эч айырмасы жоктой. Саматта аялдар ошол жерге чогула калышты. 2-3 Өмүр Осмон чалды жетелешип үйүнө алып кетишти. Бизди болсо, "Майда балдар, ары кеткиле, о жубарымбектер" деп улам кууп атышты. Биз болсо өлүктү милиция келип текшерип, анан иттин өлүктөрүнүн үстүнө салып, машина шаарга кеткенче акмалап карап турдук. Эртеси биринчи сабакка класс жетекчибиз менен чогуу окуу бөлүмүнүн башчысы кирип келди. Мукан агай олут үн менен, "Кечеген уктуңар да окуучулар. Өмүр Осмон аксакал ит атарлардын чоңун атып өлтүрүп, анан үйүнө барып өзүн өзү атынып алыптыр." Өзүн өзү атынып алыптыр дегенди укканда кечээки балдар бири-бирибизди карап шалдая түштүк. "Маркумдун жалгыз баласы аскерде эмеспи? Ага кабар берели. Топурак салганга жетишип жетишпей калабы белгисиз. Өлүгү Кеша байкенин үйүнөн чыкмак болду. Түнү менен боз үй тигилди. Киши кара көз көргөнү келсе, боз үйдүн жанында өкүрүп турганга балдар керек болуп атат. Кимгер бара аласыңар?" Адегенде эле сыргак "Мен барам" деп колун көтөрдү. Азамат, Чыныбек үчөөбүз бири-бирибизди карап, анан биз да баралы дедик. 1, 2, 3, 4-өңөр барасыңар. Жумалиев, сен старший болосуң, деди сыргакка. Сыргак болсо, "Агай, анан 2 күн сабакка келбей койсок болобу?" деди. "Сөөгө эртең коюлат, бүрсү күнү сабакта болгула." Төртөөбүздүн үйүбүз тең айылдын өйдө жагында эле. Бир жагынан сабактан бошогонубузга сүйүнүп, бир жагынан Өмүр Осмон чалдын өзүн өзү атып алганына ичибиз ачышып, боз үй тигилген Кеша зөөкүрдүн үйүнө жөнөдүк. Жолдон Чыныбек, "Кантип өкүрөбүз? Мен өкүргөндү билбейм" десе, "Мен атам өлгөндө боз үйдүн жанында туруп өкүргөм. Бир эле ыйлап алсаң, анан көз жаш өзү эле кете берет. Атеке деп өкүрөбүз" деди сыргак. "Көзүбүздөн жаш чыкпасачы" деп калды Азамат. "Көзүңдөн жаш чыкпаганын ким карап атыптыр? Өкүрсөк болду да үн чыгарып" деп Чыныбек кошумчалады. "Агай айткандан кийин чындап ыйлаш керек" дедим мен. Биз боз үйгө келсек, эл өкүрүп келип баштаптыр. Көтөргөн сумкаларыбызды жыйылып турган отундун үстүнө коюп, биз дароо эле эсил кайран атакелеп өкүрүп баштадык. Ошол жерде жүргөн Кеша зөөкүрдүн кошунасы Собан байке кайрат кылгыла деп бизди сооротумуш болду да, колубузга суу куюп жатып акырын, "Силерди өкүргөнү жибердиби? Мугалимдер жибердиби?" Деди биз башыбызды ийкеген соң. Боз үйдүн аркасына барып төртөөбүз сүйлөшө кеттик. "Сыргак, сен көзүң жашылданып чындап эле ыйлаган окшойсуң" деп Чыныбек баштады. "Анан ыйламаганда атамды эстедим. Азаматтын деле көзү кызарыптыр. Сен деле чындап ыйлагансың го. Чыныбек, элди айтып коюп, өзүң деле көзүңдүн жашың билинип турат." "Мен да айтымды эстедим" деди Чыныбек.
сыргаганда: «Ой ата, бир көз сокур, бир буту чолок итиң эмне ыйлайсың? Соо ит болсо бир жөн». Чыныбек ардана: «Койчу, сен эле кыйынсың. Сенин эле итиң кыйын. Ишенмесең сурачы, биздин жолборс адилдердин кара дөбөтүн талап салган». Аңгыча өкүрүк чыкты. Төртөөбүздөн кайра ата келип боз үйдүн түбүндө өкүрүп калдык. Өкүрүп атып эмнеге көзүмдөн жаш чыкты деп ойлодум. Же итиме ич ачыштыбы, же кечеле тирүү жүргөн Өмүр Осмон атакабы, же өкүрүк чыккан сайын ошого жашыдымбы, же Мукан агай өкүрүп бергиле деп суранган үчүнбү билбейм. Бирок көзүмөн кадимкидей жаш чыкты. Боз үйдүн тегерегинде кызмат кылгандар көп. Бири отун таарып, самовар кайнатып, бири казан асып атат. Апалар жеңилер болсо боорсок бышырып, ар нерсени күбүрөп шыбырап жүрүшөт. Кары күрөлүп тазаланып калган окчунураак жерде 4-5 киши бирдемелерди сүйлөшүп жатышты. Бири чалдын өлгөнүнө кейит, бири бөөдө өрүмдеп, ит атаардын өрүмүнө кейит. Арасында мурда айылда башкарма болуп иштеген Белек байке минтип айтып атканын кулагым чалды. Иттен көп эме жок дегилечи. Бирок Кешанын ак тайганы кадимки Осеке мергендин ак тайганынын тукуму болчу. Аны да жайлашкан тура. Айылдагы акыркы жапалан жалгыз кыргыз тайганы ушул калган эле. Илгери бир гат болуп жүргөндө жайында койчуларды кыдырып жүрсөм, көкчардын астынан иттин абалаганы басылбайт. Бастырып барсам, Осекенин ак тайганы жарга eelikти камап алыптыр. Осеке өзү болсо уй кайтарып жүрүп, уйлар сайгактаганынан ош жака кетиптир. Кечпешим болуп Осеке өзү келгенге чейин eelikти камап кетирбей турбадыбы? Эми ажал жетсе ит эмес адам өлүп жатпайбы? Деп Зарлык байке кесе сүйлөп койду. Биз келгендерге кошулуп өкүргөнүбүз менен кээде барып самоорго чок салып, очоктун жанындагы отко жылынып, арачолоодо улуулардын сөздөрүн тыңшап аттык. Айрыкча Кешаз өкүрдүн тажагал келини ар кимди эле каарып, эч кимди жактырбай күбүрөп шыбыранып атты. Бизге да бир тийип өттү. Могу чечектерге эмне жок ыя? Бала деген баладай болот дечиле, балдарга окшоп мустеп ойноп жүрүшпейби? Тим эле өз атасы өлгөнсүп, атекелеп өкүрүшөт. Бооруңарды жеп калгырлар. Эми Өмүр Осмон чалдын өз уулу жок болсо, анан буларга чоң атасындай эле болуп калганда чоң аталап өкүрүп атышат. Арбагыр аз болор, деп Гүлүмкан чоң апабыз бизге болуша кетти. Мектептен балдар сабактан тарап, чоң класстын балдары да боз үйгө өкүрүп келишип, көз көргөзүшкөн болушту. Анча-мынча буттун үшкөн эле болбосо, боз үйдүн жанында биз өзүбүздү бой жеткен курактагыдай сезе баштадык. Келгендер менен учурашып аттык. Бирин экинчи ал бетибизден өп, батасын беришти. Болгону жанагы кирип чыгып сүйлөгөн келиндин сөзү эле кыжырыбызды кайнатты. Өлүгү биздин үйдөн чыккандай чолоктун эмгеги өтүп кетиптир бизге. Кой антпе, эл угат. Өзү жок болсо да анын жакын коңшусу силер болсоңор бир күнгө чыдагыла, деди ошол жерге күнгө кактанып отурган Гүлүмкан чоң апа. Эми кечте эл келип эт тартылса идишибиз жетпейт. Аны кайдан чогултам эми? Карабаскырдык. Карасаң, чолоктун бир да дүйнөсү корогон жок. Онду түкөнчү берди, малым болсо эл чыгарды. Ушу байкуштун эмне дүйнөсү бар дейсиң? Деди ар жакта жумуш жасап жүргөн Майраш жеңе. Өлүмүш болуп атып ушундайлар дүйнө кор сараң болушат. Жок дегенде идиши кантип болбосун? Ага түкөнчү катын ээ болуп алат да. Өлүгү биздин үйдөн чыгып, түйшүгүн биз тартып, идиш жетишпей атса. Бир аз тымтырс бола калып, баарын баамдап турган Гүлүмкан чоң апа: Мунуң туура. Өлүгү шүйдөн чыгып аткандан кийин көп түйшүк ушул келинге түшөт. Анда барып Өмүр Осмон чалдын үйүнөн калган каткан идиш аягын бияка алып келсеңер. Өз идиши өзүнө кызмат кылсын. Ушуну гана күтүп тургансып тигил өңү сумсайган, жаак чүкөлөрү чыгып турган арык чырай сары келин бизге карап: Ай чечектер, боздоп эле өкүрө бербей, жүргүлө, идиш аяк көтөрүшүп келгиле, деди. Дагы бир келин кошо ээрчийин дедиле, кызгандыбы, бияка эле кал дегендей кылып кагып койду. Төртөөбүз тең дагы тилде бийбесиндеп бөйпөңдөп артынан ээрчидик. Өмүр Осмон чалдын үйүнө киргенде эле муздак мештин үстүндөгү сыртын ыш баскан чөгүн көз көрүндү. Үстөлдүн үстүндө бир бузулган арак, жарым кесилген нан, бир кыры сынган чыны калыптыр. Чечектер, силер тигиз кылатын карагыла. Мен бул жагын бир ирээттеп коеюн, деп шыпшынды. Төртөөбүз чыга бериштеги склад бөлмөсүнө кирдик. Толтура жашиктер, бош бөтөлкөлөр. Бул дүкөндүн складыбы же чалдыкыбы түшүнбөдүк. Кирээрибиз менен кагаз жашиктин артынан каңшылаган күчүктүн үнү угулду. Ак төш күчүк экен, сүйүнүп кеттик. Күчүктү Чыныбек биринчи барып колуна алып: "Меники", деди. Сыргак сөймөйүн оозуна тосуп, "Чүш" деп тиги жеңе билбесин дегендей ишарат берди. Бири-бирибизди айттырбай түшүндүк.
Эң жакын үй Чыныбектики болгондуктан Сыргак экөө кийиминин ичине колдукташып алышып чүй коюшту. Алар кайра келгенден кийин дагы тиги жеңебиз бир далай ирээттемиш болуп, тинтип бүтүп идиш аякты чака чарага салып бизди көтөртүп келди. Эми боз үйдүн жанында өкүрө бергенибиздин кызыгы кетип, төртөөбүз келген эл суюлуп, өкүрүк чыкпай калса эле күчүк жөнүндө сүйлөшөбүз. Сыргак: "Бул чоңойсо дөбөт болот. Кара дөбөттүн тукумунан окшойт." Анда Азамат: "Төш ак кулагы шалпайып турбайбы? Бул деген Актайгандын баласы. Кулагынан чоюп көтөрүп көрөлү да. Эгерде кыңшылабаса кыйын ит болот" деп мен да билгенимди айттым. Чыныбек болсо кепке келбей: "Эмнеси болсо да күчүк меники. Мен биринчи таптым." "Жок, болбойт, төртөөбүздөн кирбедикпи?" дедим мен. Азамат болсо: "Чогуу чоңойтуп кийин төртөөбүздөн күчүк алабыз" деди. Оңбогон Сыргак: "Бул күчүк чоңоюп, анан бой жетип тууганча төртөөбүздөн өмүр осмон чалча капыт болуп калбайбызбы? Андан көрө чучу кулак кармайлы" дейт. Ичимде мен деле агаланын ордуна ушуну күчүк кылып багып алайын дейм. Бизди бул жака Мукан агай жиберген. Ошон үчүн Мукан агайга барып сурабайлыбы? Күчүк таап алдык, эмне кылабыз деп дедим. Менин айтканыма Сыргак көнбөй: "Муну кара, агай жакшы окуйт деп мага берет деп ойлоп атасыңбы? Андан көрө эркек бекен, болбосо мен албайм. Иттин баарын үй күчтүрүп үйдө жүрсө. Жана көтөрүп баратканда көргөн жоксуңбу? Кыз турбайбы?" "Ауругачы болсо мен албайм" деп Сыргак баш тартты. Кеч күгүмдө өкүрүп келгендер деле азайды. Ошо түнү айылда демедегидей ит үрбөдү. Анда мында гана өкүрүк чыкканы болбосо, айыл жымжырт болуп турду. Төртөөбүз борсокко тоюп алып, Чыныбектин короосуна кирип, акырда чөптүн ыпырына жылууланып жаткан күчүккө борсок бердик. Биз келгенге чейин үйдөгүлөр сүт беришсе керек. Оозунда сүт агып жүрөт. Борсокту ыргыткан сайын борсулдап үрүп коет. Азамат: "Күчүктү мен үйгө алып кетейин, силердин коrodон үшүп калат" деди. Чыныбек: "Мен деле үйгө киргизмекмин. Элдер билип калса анан Кеша талашат же дүкөнчү талашат же министрасы талашат." Амалкөй Сыргак ошондо: "Чын эле азыр айылда бирөө билсе талашкандар көп болот. Элдин баары иттер атылып ити жок калды. Муну тоого алып барып багыш керек." "Каяка алып барабыз?" дедим мен. "Кашка суудагы Дердеңбай байкеникине алып барабыз. Тоодо малчылардан башка эч ким жок. Жайга чейин багып беришсе, жайда барып алабыз да." "Ким алат?" деди Чыныбек. "Мына мен албайм дебедимби? Жайда үчөөңөр чучу кулак кармагыла. Кимге тийсе ошонуку. Мага урга читтин кереги жок." "Анда деле кол алышалы" дедим мен. Адегенде Азамат мага кол берди. Анан Сыргак колун биздин колубуздун үстүнө койду. Эки жака карап туруп, болбосо биринчи атаман Сыргактан таяк чээрин сезген Чыныбек да болору болбос колун берди. Эртеси сөөк коюлгандан кийин төртөөбүз күчүктү алмак салмак коюнубузга катып алып, кышында 7-8 чакырым Кашка суу кыштоосуна жөө жалаңдап жөнөдүк. Кайра келатып айылдын тушундагы тоонун бетине бутубуз менен карды таптап, ак төштеп бадырайтып жазып койдук. Этегине болсо төртөөбүз тең ак карга саргайтып, заарабыз менен өз аттарыбызды жаздык. Азаматтыкы өз атын жазганга жетпей калып, акыркы 2 тамгасын Чыныбек кошумчалады. Андан бери 25 жыл өтүптүр. Ошондон бери ит атарлар бир да жолу айылыбызга кайрылып келген жок. Автобус айдагандар биздин айылды ит атарды аткан айыл деп коюшат. Баягыда мектепти бүтүргөнүбүздүн 20 жылдыгына чогулуп, өткөн кеткенде эскердик. Көрүстөнгө барып ыраматылык классташтарыбыз Салма Орбек менен Алмамбеттин бейитине Куран окуп, анан Өмүр Осмон чалдын мүрзөсүн таба албай коюп, жалпы эле арбактарга Куран окуп кайттык. Ал күчүк кийин чоңоюп, эмне болгонун, кимде калганын эстей албадык. Болгону айылыбызда Кара Тайгандын тукуму үзүлбөй, азырда тайган салгандар бар экен. 2008 жылдын 7 февралы Көкжар айылы.